Бүгүнкү сабактын тапшырмасы уга билүүдө балдарга туура суроо берүүнү үйрөтүшүбүз керек экен да. Көпчүлүк апалар, даже мен өзүм дагы жашоодо балдарга кыска же болбосо ачык, ой, биз кыска, жабык суроолорду берет экенбиз. Мисалы үчүн кандай? Тамагыңды иштиңби? Тапшырмаңды аткардыңбы? Иштериң, окууң жакшыбы? Мектептен келдиңби? Кандай мектепте? Эмне жаңылык? Деп эле сүйлөшүп коет экенбиз да. Бул учурда бала жаңылык жок. Иштим же ичпедим деп эле кыска жооп берип коюшу мүмкүн. Баарлашуу, мамилелешүү андан ары уланбайт. Баарлашуу узарыш үчүн, мамиле бекемделиш үчүн, сырдашуу болуш үчүн биздин суроолорубуз ошого жараша болуш керек экен да. Мисалы кандай? Бүгүнкү күнүң кандай өттү? Пайдалуу болдубу бул сен үчүн? Бүгүнкү күнүңдүн эмнеси жакты? Мындай окуя сенде биринчи жолу болуп жатабы жашооңдо? Биринчи жолу болуп атабы? Кандай сезимде калдың? Кандай таасир этти? Аябай сүйүнүп атсаң керек деген сыяктуу суроолор менен. Андан кийин көйгөйдү чечүүнүн кандай жолдорун, мисалы үчүн проблема менен бала кайгырып аткан болсо, бул көйгөйдү чечүүнүн кандай жолдорун көрүп турасың? Кандай чечсең болот? Кандай чечимге келдиң? Кандай жыйынтык чыгарасың? Ушул кылган ишиң боюнча эмне деп ойлоп атасың? Бул кылган ишиң аягы эмне менен бүтөөрүн ойлодуңбу? Бул нерсе мага жакпаштыгын же болбосо адамдай адамгерчиликке же болбосо туура келбестигин билет болчусуң, анан эмне себептен ушул ишке барып калдың деген сыяктуу ачык, мындайча айтканда, бала өзүнүн оюн кенен сүйлөп берүү менен, узак айтып берүү менен жооп бере турган суроолорду беришибиз керек экен. Бул тапшырма ошол дагы эле Маслоунун пирамидасы боюнча физикалык муктаждыктан кийин коопсуздук муктаждык, сүйүү муктаждыгынын талаптары бала менен сүйлөшүү, баарлашуу, уктуруу, уга билүү, мамиле кылуу боюнча баланын муктаждыктары, талаптары боюнча сөз кылып жатабыз. Суроолоруңуздар болсо WhatsApp'тан берсеңиздер болот. Мен сиздер үчүн жооп берүүгө даярмын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ошол эле учурда тапшырмаларга амал кылып аткан болсоңуздар, сабактарды калтырбай угуп аткан болсоңуздар, өзүңүздөрдү мактаганды эч унутпаңыздар. Өзүнө канааттанбаганда, өзүнө рахат сезбегенде кайра тапшырманы аткаргысы келбей калат экен, уккусу келбей калат экен. Кылган иши бааланбаганда, жакшы сөз укпаганда жасагысы келбей калат экен. Каршылыктар болгондо, мисалы үчүн, бул сабактар аркылуу, мисалы үчүн, өзүңүздөрдүн кандайдыр бир катаңыздарды сезип, өзүңүздөрдү күнөөлөп, айыптай турган болсоңуздар, анда кийинки сабакты уктуртпай, башка иштерди жасаттырып, алаксытып, башка нерселерди кызыктуураак, оңоюраак, жеңилирээк кылып, сабак дегенде сабакты ачтыртпай кое алат экен да. Анткени өзүн күнөөлүү сезип, кыйналгысы келбейт экен. Жөн гана сиз буга чейин балким билбейтирсиз, эми билдиңиз, эч нерсе эмес. Бул норма. Ката тарбиядагы ката кетүү дагы бул норма. Жаңы билимди алып атканыңыз үчүн өзүңүздү мактаңыз, кубаныңыз, өзүңүздү сүйгөндү, сыйлаганды унутпаңыз. Саламатта калыңыздар.